Assalamu алейкум, урматтуу Adex Курулуш компаниясы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз дагы бир кезектеги Тамчыда жайгашкан объектке келип калдык. Бул если Караколдо, Чолпон Атада ушул көлдө жашаган адамдар болсо, бул трассанын жээгинде эле ушундай болгон заң кайган 700 метр квадрат болгон гостиница туугандар. Бул гостиницанын өзгөчөлүгү эмнеде? Бул 700 метр квадрат болгон гостиницабыз 7ге бөлүнгөн. Эң башында турган болсо, аны Кардал өзү жашаганга салып атат дагы. Калган 6 болсо, бүт бардыгын бул жакка эс алганы келген конокторго берилчү болот туугандар. Планировкасы өтө сонун. Азыр ичин дагы кирип силерге обзор кылабыз. Бул жактан киресиздер дагы экинчи этаждын балкону, мындай айтканда ылдыйында кухня, үстүндө 2 санузел менен эле, үстүндө 2 спальня менен бардык шарттар менен өтө ыңгайлуу проект деп айтсам жаңылан болбойм туугандар. Көпчүлүгүңүздөр сурайсыздар го, ушул гостиницанын баасы канча болду, же болбосо ушул үйдүн баасы канча болду деп. Бирок бир нерсени эске алып коюшуңуздар керек. Экөөбүз эле бир моментте үй салсак, экөөбүздүн баабыз бирдей чыкпайт. Эмне үчүн дегенде туугандар, мынакей өзүңүздөр көргөндөй фундамент, ленточный фундамент куюлган бул жердечи. Бул фундаменттин перепатын көрүп атасыздарбы? Барган сайын чоңоюп баратат. Бул жака болсо кичинекей эле да. Ушул жерден эле сумма разница берет. Ушул эле гостиницаны сиз салдырчу болсоңуз, сиздин жериңиздин, участогуңуздун перепатына жараша уже фундаментке башка расход кетип калат да. Мисалы ушул стеналардын бийиктиги 3,20 болуп турат. Сиз 2,80 кылсаңыз, андан арзаныраак болот. Bundan дагы бийик кылсаңыз, андан кымбатыраак болот. Мисалы үстүн профный стиль односкатка деп жаап беребиз. Бул болсо хай-тек стилинде болот туугандар. Фасадын болсо Чечтенкөл компаниясынын хабириттеги фасадный плиткалар менен афишка кылып 90% деңгээлине чейин бүтүрүп беребиз. Ушул 700 метр квадрат болгон гостиницабыз 90% деңгээлине полностью бүтүрүп бергенбиз. Ичинде чисто косметический ремонт калат. Калган жумуштардын баардыгын Adex Курулуш компаниясы бүтүрүп беребиз. Бирок ошол кызматтарыбыздын акысы 700 метр квадрат болгон үй канча сомго чыкты? 14 миллион сомго салып берип жатабыз. Ушул үйдүчү 14 миллион сомду 700 метр квадратка бөлчү болсок, мынакей ар бир квадрат метри 20 000 сомдон эле айланып калып атат. Буну болсо долларга чакчы болсок, 228 доллардан. Туугандар, ар бир квадрат метри 228 доллардан. Сомго чаксак 20 000 доллардан. Мындай канчалык үйдүн көлөмү чоң болгон сайын, канчалык чоңойгон сайын баасы квадрат метрине арзан айланат дебиз. Мынакей пример туугандар. 90% жумушун бүтүрөбүз. За квадратный метр 20 000 сомдон айланып алат. Ушундай кызмат керек болсо кайрыла бересиздер. Биз санына эмес, сапатына көбүрөөк басым жасаганга аракет кылабыз. Мынакей полностью жыгаштарыбыз огнебию обработанный, биозащиталанган кып-кызыл болуп турат, өзүңүздөр көргөндөй, Бул неге жардам берет? Бул эртеңки күнү сиздин жыгаштарыңызда курт кумурскага жебейт. Бул обработанный и өрттү колдоо касиетин жоготот. Анан кийин эң маанилүүсү, бул жыгаштар, ушул обработка болгон жыгаштар туугандар эртеңки күнү чирип жаман болбойт да. Ошол плесендерди алдына алуу үчүн ушундай обработкаларды жасайбыз. Стеналарынан болсо сип панель OSB'нын эң сапаттуу OSB'сын колдонобуз. OSB 3 деп коет. Бул сырты лакированный, влагостойкий, огнебию обработанный и плотностью да күчтүү. Канчалык плотностью күчтүү болгон сайын ортосунда кислород азаят. Кислород аз болгондо өрттү колдоо касиети жок болот. Мынакей полностью терезелердин чекелерин биз ушундай обработанный жыгаштар менен жапканбыз. Бунун ичинде болсо 14 см болгон пенопласт бар. 14 см пенопласттын дагы плотностью 16 туугандар. 16 плотностьтогу мындай эле ушундай пенопласт саткандарга чалып туруп сурап көрсөңүздөр, анча-мынча жерде сатпайт да. Буну биз атайын заказ менен алдырабыз. OSB'лардын баардыгын, могу лестердин баардыгын биз Россиядан түзмө-түз заказ кылабыз. Анан кийин бул үйдүн жер титирөөгө бекемдиги же жылуулугу жөнүндө айтып кетчү болсок, мынакей ар бир 1 метр 25 см сайын могу жерде брустар кеткен туугандар. 14кө 14 болгон. Мынакей бул жагы 14кө 14, бул жагы 14кө 14. Ар бир 1 метр 25 см брус кетет дагы. Ошол брус колоннанын кызматын аткарат. Мындайча айтканда, бул үй ар бир 1 метр 25 см сайын брус кетип бири-бирине чырмалып калат дагы. Буну үйдү түйү менен эле фундаменти менен коңторуп кулатпасак, атак өзү мындай упуранып кулабайт туугандар. Анан жылуу болгон себеби биз көп эле үйлөрдү утепление кылганды көрүп эле жүрөбүз да. Ушундай болгон 4 см болгон пенопласт менен утепление кылып атышат. Бунун стенасы целый 14 см пенопласт туугандар. Утепленный. Ушул 4 см бир кирпичтин жылуулугун кармайт. 14 см пенопласт болсо, биздин сип панель. Анын кол менен көрсөтүп айтып эле кыйын го дейм, канчалык кирпичтин жылуулугун кармайт экен. Андан кийин бул
кирпичтен же башка материалга салыштырмалуу квадратураны жебейт. Бунун учпление кылган менен тигилердин кирпич менен салганда площадьти көп жеп коет да, жилой площадьти. А бунун фасадны бүткөн моменти 20 сантиметрге келип чыгат. Азыр бул өзү 14,5, ичинен 1,5 сантиметр гипсокартон урулат, шпаклевка менен, сыртына фасады менен итогу бүткөнү 20 сантиметр болуп калат туугандар. Эми үйдүн планировкасын силерге кененирээк тааныштырганга аракет кылам. Мынакей. Ушундайдан, точно ушундай коттеджден бул жакты көздөй 6 бар. 7-нчиси болсо планировкасы башкачараак. Аны дагы силер менен азыр көрсөтөбүз. Мынакей. Киргенде ушундай лестничный площадкасы туугандар. Бүт по номеру берилет экен, буйрусачы. Мына. Киргенде бул дагы сан узул бөлмөсү. Бул сан узул бөлмөсүнө дагы биз полностью электромонтаждарын, вытяжкаларын, сантехнический системаларын, ичине болсо влагостойкий гипсокартондорунан бери чаптап, бул терезелеринен бери орнотуп кетебиз туугандар. Сиздерге бул жакта калчу жумуштар болсо, кафель, унитаз, ванна деген сыяктуу жумуштар, чисто ичиндеги космический ремонттору калат да, междукомнатный эшиктери калат сиздергечи. Бул жагы болсо кухонный гарнитур болот туугандар. Бул жагынан экинчи кабатка көтөрүлүп кетет дагы. Кухонный гарнитур болот калат экен, жакчы. Санузулдан чыкканда эле бул жак болсо лестничный площадка туугандар, экинчи кабатка көтөрүлө турган лестница болот дагы. Бул жагында кухонный гарнитур, столовый зоналары менен өтө сонун, мындайча айтканда, эз алганга сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр бул жактан экинчи кабатка көтөрүлөлү десек, лестница жок экен, кийинки коттеджден кирип көрсөтөлү. Мынакей, могу брустардан бери полностью обработанный туугандар. Ленточный фундаменттин ичин засыпкасын толтуруп туруп, буйруса бунун үстүнө дагы жылууланган стяжка коюп, анын үстүнө наливной пол коюп тапшырып беребиз. Сиздерге полунан калчу жумуштар болсо, биз наливной полду теп-тез кылып коюп тапшырып беребиз. Анын үстүнө линолеум же болбосо паркет кылып алсаңыздар болот, же болбосо ламинат өзүңүздөр чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша үстүн коюп аласыздар. Мындайча айтканда сиздерге даяр кылып беребиз да. Бул ленточный фундаменттин үстүнө болсо ушундай кара кагаз колдонобуз. Кара кагазда болсо жыгач катырабыз. Жыгачты болсо 15 сантиметр болгон анкерный болттор менен катышабыз. Ар бир 1 метр сайын туугандар. Ойлоп атасыздарбы, бул канчалык деңгээлде бекем болот. Анан кийин ушул жерде болсо көмүп туруп биз жылууланган стяжка коебуз. Ошол көмүп жылууланган стяжка койганда бул стена менен фундаменттин жолуккан жериндеги мостик холла да жоголот туугандар. Бул дагы экинчи коттедж. Экинчисине киргенде эле бунун деле планировкасы жанагындай эле бир кухонный гарнитурлар менен өзүнүн отдыхающий мындай холдору менен жана биринчи кабатында сан узул бөлмөсү менен туугандар. Экинчи кабатында 2 уктоочу бөлмөсү бар. Сиздерге көрсөтөлү. Азыр мондай лестница менен көтөрүлүп атабыз, бирок буйруса биз бул жерге металлический лестничный каркастарынан бери полностью кылып беребиз туугандар. Ошол лестницанын үстүндөгү жанагы жыгач менен кылып алышат го, обшивкасынчы, ошол жумушу калат. Биз металлический каркасын тургузуп беребиз. Экинчи кабатка көтөрүлгөндө ушундай чакан. Бул жакта дагы лестничный площадкасы бар. Жана түз эле киргенде биринчи бөлмөсү ушундай чаканырак бөлмөсү бар. Бул жака бала чака менен эз алып келгенде балдарыңыздарды ушул жака жайгаштырып коюп, өзүңүздөр мондой болгон бөлмөдө туугандар. Мынакей. Ушундай болгон бөлмөдө балконго чыгып, таза абада көл көрүнүп турат могу жерденчи мына. Буйруса бүт азыр ол аэропортто жаңы курулуп атат, ушул жак өнүгүп атат туугандар. Буйруса ошол жерден келип эз алып калсаңыздар, сторис тартканда бизди отметка кыла кетиңиздер туугандар. Мынакей өзүнүн балкончолор менен могул жактар ар бири өзүнө тиешелүү кылып бөлүнөт. Ар биринин өзүнүн балкону болот, тиешелүү балкону. Бардыгынын планировкасы окшош туугандар. Мынакей. Жана биринчисин көрсөтүп кеткенбиз, азыр экинчиден чыктык, бул үчүнчүсү туугандар. Бунун да планировкасы ошондой эле. Бардыгы оп-окшош, зеркальный эле кылып кете берген да. Анан кийин көбүнчө сурашат ушу междуэтажный перекрытияңар кандай болот деп туугандар. Мынакей. Көрүңүздөр, биз бул жерге бир сип панелди целый жаткызып койбойбуз. Бир сип панелди экиге бөлүп, мындайча айтканда 60ка 2,5 кылып туруп междуэтажный перекрытияны урабыз, чтобы бекемирээк болуш үчүн. Элестетиңиздер, ошондо каждый 60 сантиметр сайын, 65 даже 50 сантиметр сайын брустар кетип калат экен да. Каждый 50 сантиметр сайын брус кетет дагы. Бул жерден секирмек түгүл сальташсаңыз деле эч нерсе болбойт туугандар. Анан кийин биринчи кабатка шумоизоляциясы кандай болот дечү болсоңуздар, бунун дагы бирок именно единственный силер
только сип панельди мактап эле ушинтип өткөзүңөр деп ойлоп калбаш үчүн единственный минусу бунунку шумоизоляция туугандар. Сип панельдин единственный минусу бул шумоизоляция. Мисалы ушул бөлмөдө туруп экөөбүз сүйлөшүп атсак, аркы бөлмөгө гүр деген шумный звук чыгат. Бирок именно эмне жөнүндө сүйлөшүп атканыбыз угулбайт. А экинчи кабаттан болсо жаш балдар согончогу менен чуркаганы биринчи кабатка дүпүрөп угулат туугандар. Ошол себептен биз шумоизоляционный атайын материал бар. Ошону ушул ОСБнын үстүнө эле төшөп туруп, анын үстүнө 5 сантиметр кылып туруп сухой стяжка коюп берип атабыз. Ошондо мындайча айтканда междуэтажный перекрытияңыздар как монолит болуп калат дагы. Сиздер дүпүрөмөк түгүл, тебишсеңиздер деле биринчи кабатка эч нерсе угулбай калат буюрса туугандар. Бүт нерсе сиздердин каалооңуздарга, тандоооңуздарга жана чөнтөгүңүздөргө жараша болот. Междукомнатный эшиктер, жанагы междукомнатный шумдарды да угулбай турган кылып жасасаңыздар болобу десеңиздер, ага дагы чечимдер бар. Ага дагы тандасаңыздар, мындайча айтканда, акчаңыздарды берип, эмнени тандасаңыздар, биз ошол нерсени кылып бере беребиз. Мынакей ушул эле кардардын фасадын биз Технониколь компаниясынын Хабр деген фасадный плиткасы менен жасап берип кетебиз дедим го. А сиз башка материал менен тандасаңыз, биз ошол сиз тандаган материал менен жасап кете беребиз туугандар. Алардын баалары башкача. Техноникольдук мисалы квадрат метри 1800дөн айлана турган болсо, без клинкердики тоже эле 1800дөн 2000 сомдон айланып атат. Бирок андан дагы кымбат фасадный материалдар бар, андан арзан фасадный материалдар бар. Арзандары кандай болот десеңиздер, биз декоративный штукатурка, бирок ал болсо 5 жыл эле гарантия берилет. Жана сайдингтерди да кылсаңыздар болот туугандар. Самый главный могу жыгачка суу өтпөчүдөй кылып туруп фасадный материал тандайсыздар. Ошол фасадный материалдар менен жасай беребиз. Башка үйлөрдө кандай материал менен фасад жасачу болсоңуздар, ошол материалдардын баардыгын биздин сип панелге колдоно бергенге толук мүмкүнчүлүк бар. Кылсак болот туугандар. Бүт нерсе сиздердин тандооңуздарга жараша. Ошондо айтып кеттим, Мына, сиздер акчаңыздарга жараша үй салдырып ала бересиздер. Мисалы, быйыл ушул фундаментин коюп, стенасын тургузуп, кыршасын жапканга акчаңыздар жетчү болсо, ошол деңгээлге чейин салабыз дагы, калганын болсо кийинки жылы улантып салып берсек дагы болот туугандар. Бүт нерсе сиздердин ыңгайлуулугуңуздарга жараша. Же болбосо, мисалы, мен ушул эле гостиницаны салдырып атып, бирок менин гипсокартон саткан тааныштарым бар болсо, же болбосо гипсокартонду установка кылган тааныштарым бар болсо, мен ошол материалын, же болбосо материалын силер алып келип бергиле, мен уста акысын өзүм кыла алам дечи болсом, мисалы материалды алып келип беребиз дагы, установкасын өзүңүз тааныштарыңыз менен, бир туугандарыңыз менен, же болбосо ошол сиздин кайсыл тармакта таанышыңыз болсо, ушул стройка биздин кылып аткан кызматтын арасындагы бар жумуштардын арасында сиздин колунан келген таанышыңыз болсо, ошону мен өзүм кылам дечи болсоңуз, биз ошонун материал работасын минусовать этип коебуз дагы, калган жумуштарын биз кылып кете беребиз туугандар. Бүт баардык варианттар бар. Анан кийин көпчүлүгү жазып атышат, ушул банк аркылуу салдырсак болобу деп. Тилекке каршы өзүбүздө азыр түз рассрочка жок туугандар. Бизде бөлүп төлөө кызматы жок. 2 транш менен төлөйсүздөр. Биз сиздер менен договор түзүп атканда 50% төлөйсүздөр. Мисалы ушул 14 миллион болду, 7 миллион сомду сразу төлөп кетесиздер дагы. Биз азыр уже бунун башталганына 1 айдан ашып калды, 1,5 ай болоюн деп калды. Буюрса эртең кыршанын балкалары уже стенасы толуп туруп бүттү да, кыршага балдар келет. Кыршанын балкаларын коюлуп атканда, бул үйдүн хозяйыны болсо, экинчи траншты төлөгөнгө туура келет туугандар. Ошондой эле сиздердин үйүңүздөрдүн фундаментин коюп, засыпкасын толтуруп, стенасын тургузуп, кыршасын жаап аткан моментте сиздер экинчи траншты төлөшүңүзгө туура келип калат. Мисалы 7 миллионду төлөдүңүздөр, дагы бир 1,5 айдан кийин кийинки жарым 50% төлөшкө туура келет. Сиздин үйүңүз 3 миллион сом боло турган болсо, 1,5 миллион сом төлөйсүз дагы, кийинки 1,5 миллион сомун дагы 1,5 айдан кийин төлөйсүздөр туугандар. Бизде бирок андай айына 50 миңден 60 миңден бөлүп төлөп кутула турган мүмкүнчүлүк жок туугандар. Бирок ошону чечкендин азыр аракетин көрүп жүрөбүз. Бүт баарыбыз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Сиздердин ар бириңиздердин үйлүү болушуңуздарга биз кызыктарбыз, мындайча айтканда тилектешпиз туугандар. Анан кийин банк аркылуу кандай салдырсак болот дечи болсоңуздар, биздин банк аркылуу салдырган кардарлары менен дагы тарткан видеолорубуз бар. Ушул эле каналдын түүлөрүнөн түшүп көрсөңүздөр, башка үйлөрдүн обзорлору, бүткөн үйлөрдүн обзорлору, үйдө жашап аткан кардарлардын отзывдары, бүт баардык маалыматтар бар. Ошол жактан дагы таппасаңыздар, биздин телефондорго чалып кененирээк маалымат алыңыздар. Ага да ынанбасаңыздар, биздин офиске келип туруп маалымат алыңыздар. Ушул ар бир материалдын сертификаттарын көрүңүздөр, лицензиябызды көрүңүздөр, буга чейинки тарыхыбызды караңыздар туугандар. Ошондон кийин кадам таштаган сиздерге туурараак болот. Анан кийин офиске келгенден бир
архитектурный проектке токтолосуздар, мынакей мен ушул проектти тандадым, ушуга токтолдум, же болбосо мен өзүм көңүлүмдөгү проект чизейин дедим эле дейсиздер. Архитектор менен отуруп туруп бир проектке токтолсоңуздар, ушул проектке токтолдум дечи болсоңуздар, ошол проектти биз сметчикке өткөзүп беребиз. Сметчик болсо канча сом кетет экенин полностью эсептеп берет. Мисалы, ар бир ушул балкаларды, буларга кеткен шуруптарды, ушулга кеткен сип панелдин бүт баардыгын эсептеп, материал работасын чыгарып берет. Ошол сумма сизди канааттандырчу болсо, биз сиз менен договор түзүп келишим түзөбүз дагы. Ошол договор түзгөн күндөн баштап бир кабаттуу үй болсо дагы, ушундай болгон 700 метр квадрат болгон үй болсо дагы 3 айдын ичинде буюрса кыялыңыздагы үйдү биз салып бергенге даярбыз. Банк аркылуу салдырган жөнүндө айтып келе атып өтүп кеттим. Банк аркылуу салдырганда мондой болот. Сиз если бир мамлекеттик жумушта иштесеңиз, же болбосо бир башка жакта официально иштечү болсоңуз, ошол жактан банк сизден, по-моему, справка о доходах сурайт. 6 айдан берки жанагы кызмат акыңы мага справкасын чыгарып келип бер депчи. Ушул сыяктуу өзүнүн банк талаптарын коет. Мен ипотека аркылуу үй салдырайын дедим эле, мага перечень документов берип коесузбу десеңиздер, ошол справка о доходах, анан семейный положение, ал бул бүт баардык кагаздарды сурайт. Ошол кагаздарды көтөрүп баргандан кийин сиздерге, мисалы, 10 жылга мен сиздерге ушул Айыл банк аркылуу, же болбосо РСК банк аркылуу сиздерге 10 миллион сом бөлүп бергенге биз даярбыз деп ошондой бир сумманы айта турган болсо, бул мен примерно айтып атам да, может 10 миллион дейт, может 2 миллион дейт, может вообще бербейм деп коюшу мүмкүн да. Ошол канча сумма айтса дагы, биз ошол суммага ылайыктап проектисин чийип, сметасын чыгарып, анан кийин кай жыл банк менен ошол келишимди түзгөн болсоңуз, ошол банк аркылуу биз иштешип кете бергенге даярбыз. Бизден керектелүүчү баардык документтерди беребиз. Биздин компаниянын лицензиясын, ошол суммага ылайыкташылган сметаны, ошол банк ынанчу биздин проектини, бүт баардык кагаздарды беребиз. Анан кийин банк бизге транш менен бөлүп бөлүп которо берет. Ошол которгон эсеп менен биз сиздерге үй салып беребиз дагы. Сиздер болсо кийин банкка акырындан төлөп кутулуп аласыздар туугандар. Бүт баардык ыңгайлуулуктарды сиздер үчүн түзүп койгонбуз. Билбейм эми кандай кылып дагы түшүндүрөрүмүн билбейм туугандар. Бүт баардык ыңгайлуулук бар. Мисалы, быйыл фундаментиңизди куйдуруп, эмдики жылы стенаңызды курдурсаңыз болот. Быйыл черновой вариантын стенасынын крышасын жаап алып туруп, кийинки жылы ички 90% жанагы white box деңгээлине чейин жууланган стяжкасын, патологун, гипсокартондун чаптап, фасадтарын кылдырып алсаңыз болот. Же болбосо акчаңыз жеткен деңгээлге чейин салып токтотуп койсоңуз болот. Же болбосо баардык жумуштарын кылдырып туруп, өзүңүздүн колуңуздан келген жумуштарды минусайт этип кылдырып койсоңуз болот. Рахат да туугандар. Негизи башка компанияларга дагы чалып кененирээк маалымат алып көрүңүздөр. Бирок бир нерсени эске алып коюңуздар. Если сиздер чалып туруп, мага 10го 10 болгон үйдүн баасы канча болот десе, 3 миллион сомго биз сиздерге салып беребиз десе, анда ал компаниядан коркуш керек болуп калат туугандар. Бизде бүт баардык эсеп менен биздин офиске келсеңиздер, сметасын чыгарып беребиз. Ал сумма каяктан келип чыкты? Мисалы, сиз мени алдап коюшуңуз мүмкүн, мен сизди алдап коюшум мүмкүн, бирок биз стройканы эч качан алдай албайбыз. Ушул жерге ушул жыгач кетет дедиби, ал мен салсам дагы эле, сиз салсаңыз деле ошол расход кетип калат туугандар. Ошон үчүн ушундай өзүнүн сметасы менен, өзүнүн жакшы тарыхы бар, көптөн бери иштеп жүргөн ишеничтүү компанияларга кайрылсаңыздар жакшы болот туугандар. Бул болсо хозяин өзүнө салдырып аткан бул эң акыркы 7-чи блогу да туугандар. Бул жагы өзүнүн подвальный помещениясы менен. Бул жер болсо бир кабаты 60 метр квадрат, экинчи кабат 60 метр, ошондо 120 метр квадрат болот туугандар. Аркы бөлмөлөрү болсо ар бири 50 метр квадраттан болуп атат. Мынакей 120 метр квадрат болгон үй, бер жерде өзүнүн холлу, кухнясы, жеке санузел бөлмөсү жана биринчи кабаттагы бир уктоочу бөлмөсү менен туугандар. Мынакей бул санузел бөлмөсү, уктоочу бөлмөсү, холл, кухнясы жана бул жагы болсо лестничный площадка туугандар. Экинчи кабатына чыгып да бир көрсөтүп коеюн. Экинчи кабатына чыгып көтөрүлгөндө эле мына көрсөтөр, лестничный аянтчасы өтө эле чоң. Бул жерге болсо буюрса лестничный жана металлический каркас менен жасап беребиз. Лестничный площадкасын сыртындагы жасалгоосун кардар өзү кылып алат туугандар. Бул жагы болсо экинчи кабатындагы санузел бөлмөсү. Бул жакта 3 уктоочу бөлмө бар. Биринчи кабаттан ошондо 4 уктоочу бөлмө туугандар. Бул дагы бир кезектеги уктоочу бөлмөсү. Мындайча айтканда бир бурчуна өзүнө заңкайган эле үй кылып салган да. Мынакей экинчи уктоочу бөлмөсү. Бул үчүнчү уктоочу бөлмөсү. Бирок бул үйдө аркы үйлөргө
жана эле окшош бул жакта балкон жок туугандар. 3 уктоочу бөлмөсү, санузулу ылдыйында жок, 4 уктоочу бөлмөсү болуп калат экен да. Холл, кухня бүт бардык шарттары менен. Ушундай пайдалуу маалыматтар керек болсо, биздин төмөнкү номерлерге чалыңыз, же болбосо ушул жактан YouTube каналдан дагы кирип башка үйлөрдүн обзорлорун көрүңүз, башка коттедждердин обзорлорун көрүңүз. Биз чоң городокторду салып атабыз туугандар. Барнхаус, Афрейм, гостиница айырмасы жок. Кандай гана турак жай болбосун, биз бардыгын ишке ашырып салып бергенге даярбыз туугандар. Ушул каналга катталып коюңуздар. Дагы жаңы видеолорду ушул жакка чыгарып турабыз. Бизде вдруг ипотечный ушундай бир жанагылар чечилип калчу болсо, аларды дагы биз кабарлайбыз. Инстаграмдан күзөтүп туруңуздар, же болбосо биздин TikTok'тан келген, же болбосо YouTube каналдан көптөн бери көргөн кардарlar болсо, бардык жакка подписка таштап, постоянно связь болуп туруңуздар. Буюрса, бизде кандай жумуштар болуп атканын, кайсыл деңгээлге келип атканын, кандай процесс болуп атканын, жылына канча үй салып атабыз, кандай үйлөрдү салып атабыз, бүт бардыгын ушул соц тармактарга жүктөп турабыз туугандар. Телефондорго чалып кененирээк маалымат алыңыздар, же болбосо офиске келип туруп жеке мындай жайма-жай отуруп сүйлөшкөнгө да мүмкүнчүлүк болот. Келе бериңиздер туугандар. Биз силерге кызмат кылып бергенге Adex Құрылыс компаниясы ар дайым даярбыз. Ассаламу алейкум.